Салам алейкум, урматтуу жесиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Бисмиллахир рахманир рахим. Сиздер менен бүгүнкү биздин темабыз чочконун майынын биздин жашообузга алып келген зыяндуулуктары боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Буну ар бир мусулман баласы билүү зарыл жана жеткирүүбүз керек ар бир мусулман баласына. Чочкону бардык Америкада жана Европада чочко эти эң маанилүү эттерден болуп эсептелинет. Бул мамлекеттерде миңдеген чочко фермалары бар. Бир эле Франциянын өзүндө 42 миңден ашык фермасы бар. Башка айбандарга салыштырмалуу, кой, ууй, жылкыларга салыштырмалуу чочко этинде май өтө көп болот. Бирок бул майды Америка жана Европа эли өтө кооптуу май деп өздөрү булдан оолак болушат жана күчтөрүнүн жетишинче качууга аракет кылышат да. Бул майдан пайдаланууну тамак ашка колдонуу чоң коркунучка алып келет деп алар толук ишенишет. Башында булар дагы чочконун майын кандай кылып жок кылыш керек, кандай кылышты билишпей жолдоруну. Алар дагы бул өздөрүн ушунчалык алып качкандыктан бул чочконун майын өрттөп, күйгүзүп жок кылышчу. Кийин булар 60-жыл өткөндөн кийин өздөрүнчө бул майды жөн эле жок кылбастан мындан бир нерсени ойлоп тапса болот деп ошо акча табуу жолун ойлоп башташат. Башында ал майдан самын ойлоп чыгышты. Бул тажрыйбалары бул самын ойлоп табуусу өтө чоң пайда алып келди. Башында булар чочко майы кошулган ар бир өндүрүмгө, тамак ашка колдонуучу бүткүл нерселерге чочко майы деген жазуу менен өндүрүмдөрдү чыгара башташты. Кийинчерээк бул өндүрүмдөрдүн эң ийри кардарлары мусулмандар болгондуктан буну да тыйып коюшту. Себеп дегенде мусулмандар албай калышты. Бул абал Америка, Европа компаниялары ошол чочко майы боюнча акча таап жаткан компанияларды чоң зыянга алып келди. Ошондо 1850-жылдары Европа иштеп чыгарган мылтык окторун Индияга деңиз аркылуу жеткириш керек болду жана жеткиришти. Ошол деңиз аркылуу келгендиктен бул октор ным тартып, патрондун ичиндеги порохтору бузулуп, анан нымдаша баштагандан аны эптеп өткөрүш керек болду дагы. Жана дагы булар бул жерден бир айла табышты да. Аларды ошол блокторду атып жок кылып, түгөтүп сатып жок кылууну ойлоп табышат дагы. Аларга баягы чочко майы менен каптап жана окторду өткөрө башташты да. Ошо окту атыш үчүн жанагы аскерлер жанагы каптаманы тиштери менен тиштеп ачыш керек болуп калды да. Бул каптамалар жанагы чочконун майынан жасалгандыгы тууралуу бул маалымат таралгандыктан көбүнчө эле бул окторду мусулмандар жана вегетариан индиялыктар алар уруштан баш тартышат. Жанагы окторду алышпай аскерлер иштетпей баш тартышат. Бул акыбалдагы ал компаниянын көптөгөн зыяндарга учуратат. Андан кийин бул кандай кылыш керек деген бул маселени назиктигин аңдып акыры европалыктар аңдып жетет дагы. Чочко майы деген жазууну фим деген код менен алмаштырып 1970-жылдан баштап фим деп чыгара башташат. Кийинчерээк бул мусулмандар мамлекеттеринин бул компаниядагы өндүрүмдөрдү билип калгандан кийин бул фим деген жазуу эмне десе алар жөн гана бул жылкы жана башка кой деп ушундай жаныбарлардын атын атап коюшту. Мындан дагы мусулмандарда бир суроо пайда болду да. Эгер дейт ал кой же ууй жана ошого окшогон жылкы жаныбарлардын эти болсо, майлары болсо дейт, анда ал ислам жолунда халал ушулунда союлдубу деген суроо түшөт. Жооп көбүнчө эле жок болот. Ошол эле акыбалда ушул мусулмандар бул жерден дагы баш тартышат. Компания дагы зыян тарта баштады. Акырында компаниялар бергүлүү кодту тилден гана пайдалана башташты да. Тил менен пайдаланат дегенде кандай? Ошондо бир гана азык түлүк бөлүмдөрүнүн кайсы составы бар экенин да. Например, ошол азык түлүк саткан адамдар, азык түлүктү алгандар, азык түлүктү ойлоп жасап чыккан адамдар гана кодду бирге бири тил аркылуу жеткирип жатышты. Бизге окшогон жөнөкөй адамдар составында эмнеге бар экенин билбей көптөгөн зыяндарга учурап калып жатты. Андан кийин алар электрондук коддорду ойлоп чыгышты ошол компаниялар NRS дешип. Бүгүнкү күндө бул коддор тиш пасталарында, шоколадтарда, конфеттерде, печеньелерде, иристерде, дары дармандарда жана дагы витаминдерде көп колдонулат да. Булардын баары мусулмандардын мамлекетинде тест тарап жатат азыркы убактачы. Тилекке каршы Аллах Таала бизди кечирсин. Мусулман мамлекеттеринде булар өтө көп тарап кеткен. Чочко майы кошулган ар бир өндүрүм бул төмөнкү ооруларды алып келет да. Адам баласын ушунчалык уятсыздыкка алып келет, жыныстык алсыздыкка алып келет, каттуулукка, мүнөздүн бузулууга, денелердин бузулуусуна жана дагы ушул сыяктуу ооруларды алып келет. Ошондуктан бардык мусулмандарга сатып алуудан алдын төмөнкү коддорду сунуштап жеткиришибиз керек да. Себеп дегенде биз бул мусулман баласы ар бир кылган дуаларыбыз адал тамак жебесек Аллахтын астында чоң күнөө болуп калат. Эми биз балдарыбызды кандай тарбиялап жатабыз, кимдин тамак ашын берип жатабыз, ошого көңүл бурушубуз керек. Пайгамбарыбыздын хадисинин мазмундарында айтылат, кайсы бир ата эне өз баласына билип туруп арамдан тамак берген болсо дейт, ал баланы тозокко отун кылып даярдап жатат деп.
Ошон үчүн эртең балдарыбыздан зыян тартып кала турган болсок, балдарыбыздан жакшы амалдар чыкпай кала турган болсо, мунун баары ата эненин башындагы күнөөлөр болуп калат, ата эненин башындагы милдеттер. Ошон үчүн бул коддорду базарлардан, супермаркеттерден, магазиндерден, дүкөндөрдөн сатып алып жатканда көңүл буруп кароого аракет кылышыбыз керек.